Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, туугандар, амансыздарбы? Аллах барыңыздардан ыраазы болгон болсун. Чоң рахмат, өтө чоң рахмат туугандар. Чынында рахмат барыңыздарга. Мындан ошол где-то бир жума алдын жаңылай эжебизди видеосун чыгарган элек, акчасы жетпей Индияга барып, операцияга тыйыны жетпей аткан эле. Буйруса рахмат. $6000 тыйын топтолуптур. Ушул сиздер бардык жамааттар которулган акчалар, тууган урук, көргөн билген тааныш билиштер акча беришиптир. Барыңыздардан Аллах ыраазы болгон болсун. Дагы сиздерге ушул жакшы нерсени сунуштап кетет элем. Жаңылап коюңуздар туугандар, историяга кирип 2 күндүк обедибизди берип коелук. Дагы да болсо бир аз поддержка болсун. $6000 деле чоң акча да, бирок кыргыз элине, жалпы мусулмандарга аз эле бул акча. Сонун бу Исраиловна К деп чыкты. Кетти. 3000. Апасы ыраазычылык айтып, элге голос жөнөттү мага. Кыскача бир жарнама. Эгер кимдир бирөө ошол Москвада жүрүп, жүктөрүнү Кыргызстанга жөнөтө албай аткандар болгон болсо, ишеничтүү адамдарды издеп аткандар болсо, мен ишеничтүү адамдардын номерлерин коюп коемун. Ыс көлбү, Баткемби, бардык областтарга чейин аманатыңыздарга кыянат кылбастан үйүңүздөрдөн алып Кыргызстанга жеткирип апарып беришет. Чала берсеңиздер болот. 24 саат бою кызматта туугандар. Ишеничтүү адамдарды мен сунуштайм. Үйүңүздөрдү Кыргызстанга жеткирип алыңыздар. Мына апасын сөзү. Кандайсың, Иса балам, жакшысыңбы? Ден соолуктарың жакшыбы? Үй бүлөң чарчабай иштеп жүрөсүңбү? Мына жардам бергениңе чоң рахмат. Мына эл журтка рахмат. Ушу бизге кайдыгер карабастан жардам бергендерине рахмат. Мына бүгүн күн эме менен $6000 болуп калыптыр оğlum. Чоң жардам берип атасың, рахмат. Бияктан сен реклама кылдың, балам. Бияктан боордошум менен барганбыз. Алар реклама кылып, таргетке кетирип, ошентип атышат. Кудайга шүгүр. Эл журтка рахмат. Тапкандарына барака берсин. Алла эки дүйнө бактылуулугун берсин. Эми туугандар, эл менен эл экенбиз да. Эми мен просто жөн гана себепчи болуп атам. Дагы да болсо бир аздан жардам берип коелук, дуа кылып туралык. Намаздарыбызда бардыгыбызга Аллах Таала хидаят берген болсун туугандар. Ушул кызы менен ошол апасы кыскача бир кайрылуу жөнөттү эле туугандар. Ошону сиздерге коюп берейин. Урматтуу эл журтум, силердин берген жардамыңарга өтө чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Тапкандарыңарга барака берсин. Үй бүлөңөргө бакыт берсин. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Ушу азыркы күндө дагы азыраак акча жетпей атат. Азыр $7000 болуп калды. Өткөндө сиздер аракет кылып неме кылгандан бери көбөйдү. Дагы кичине жардам берип коюшуңарды суранам. Эл журтум, апама жардам берип койгулачы. Чоңойсом мен деле силерге жардам берем. Апам кыйналыкта жакшы болуп келсин. Чоңойсом мен деле жардамыма аябайм. Апам жакшы болуп калсын деп тилейм. Караңыздар туугандар, кыска өмүрдө бири-бирибизден толук ошол жакшылык эле калат экен да. Келиңиздер туугандар, историяны жаңылап, дагы да болсо 500 биле, 1000 биле акчадан которуп, ушул эжебиз айыгып кетишине колдон келген салымыбызды кошуп калалык. Эгер бизде колубуздан эч нерсе келбесе, дуа кылып, лайк басып, ошол башка бирөөнүн салым кошушуна бир себепчи болсун, группадан группага таратып, WhatsApp'тагы адамдарга таратып коюңуздар. Рахмат барыңыздардан, Аллах барыңыздардан ыраазы болгон болсун. Кылган ыхсандарыңыздар кабыл кылган болсун. Аллах Таала соолуңуздарды эселеп берген болсун. Келерки видеолордон көрүшкөнчө, биздин каналда жаңы болсоңуздар, каналга каттала кетиңиздер. Анан мен метро Волгоградский проспекттемин азыр. Кечки бир 12 болуп калды. Канат агабыздын сушисиндебиз туугандар азыр. Келсең, мени сун.
бул жерде бул агабыз Танукиде башка да иштеп шеф-повар болуп азыр өзүнчө жеке бизнес кылып ачып отурат. Сушилеринин баасы дагы өтө чөнтөк бап. Келип жеп кетсеңиздер болот. Отуруп жей турган месталары бар. Доставкалары 1600дөн жогору болгон болсо, метрого чейин доставка кылып алып беришет туугандар. Кыргыздардыкы сушиси, пиццасы дагы башка нерселер бар. Кыргыздардык туугандар отуруп жей турган жери бар дедимби? Крылышкалар дагы бар, адал бардыгы. Заказ бериңиздер. Өзүбүздүн ишкерлерди поддержка болсун, башка жактан деле жеп жүрөбүз. Анан биздин 70% ошол Москвадан көрөт. Кимдир бирөөдө кирди чыкты маселелер болуп аткан болсо, кайрылыңыздар сүйнөгөмө. Постоянно эле мен айтып сунуштап келем. До конца дешат, келгенден кийин коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан баздан текшербет. Туугандар, колдон келишинче максималдуу түрдө группадан таратып болук. Аллах баарыбызды сооп иштерди кылып калышка тавфик берген болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.